Жолдоштор ага, өздүк курам Акылман балдар бакчасынын ачылыш салтына тизилди. Башчынын биринчи орун басары полковник Токтогулов. Бүгүн 11 октябрда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМП төрагасы Камчыбек Ташиев Ош шаарында Акылман мектепке чейинки билим берүү мекемесин пайдаланууга тапшырды. Акылман балдар бакчасы УКМК жана чек ара кызматынын жергиликтүү бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринин балдары үчүн курулган. 150 балага ылайыкташкан мекемеде балдар үчүн заман талабына ылайык бардык шарттар түзүлгөн. Бүгүнкү ачылып аткан жаш жетинчектерибиздин үйү менен коттуктаймын. Эркин төр. Биз ар дайым имараттарыбызды ушул иштей турган, жашай турган имараттарды ачабыз. Бүгүн андан дагы сонун, андан дагы сүйүктүү, андан дагы кубанычтуу имарат ачып атабыз. Бул биздин балдарыбыздын тарбиялануучу жери. Биздин ушу келечек муунубуздун, эртеңки келечегибиздин тарбиялануучу жери. Кээ бирлерибиз айтабыз, бул жерде ушул балдар тарбия алат, bir үй бүлө, эки үй бүлө, 10, 100 үй бүлөнүн гана балдары тарбияланат. Жок, бул балдар биздин келечегибиз. Буюрса ушул балдарыбыз эртең мамлекетибизди башкарышат, элибизди башкарат. Элибиздин, мамлекетибиздин коопсуздугун, тынчтыгын сактайт. Элибизге, мамлекетибизге чоң кызмат кылат. Ошондуктан биз азыр ушул балдарыбызга кам көрүшүбүз керек. Балдарыбыздын ушул жашоосуна, тарбиялануусуна, окуусуна, келечегине кам көрүшүбүз керек. Ошонун ниетинде ушул жакшы имарат салынып отурат. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, биздин негизги максатыбыз ушул мамлекеттик коопсуздугун сактоо. Так, мамлекеттик коопсуздугун сактоо бул кыска гана сөз болгону менен мунун ичинде өтө көп тармактуу иштер жатат. Мунун ичинде өтө түйшүктүү турмуш жатат. Мунун ичинде өтө кыйынчылыктуу күндөр жатат. Ошол кыйынчылык күндөрдө бизди колдогон, кубаттаган биздин үй бүлөлөрүбүз, биздин жубайларыбыз, биздин ушу балдарыбыз. Ошондуктан ушул балдарыбызга мына бүгүн кам көрүп атабыз. Биздин мына ушундай балдарыбызга кам көрүп атабыз. Сиздерге ылайыктуу иштөө шарттарын, жашоо шарттарын түзүп берип атабыз мамлекет тарабынан. Айлыктар көтөрүлүп атат, бардык шарттар түзүлүп атат. Демек биз ошогон жооп иретинде өзүбүз дагы мыйзамдын чегинде бардык күч аракетибиз менен мамлекетибиздин коопсуздугун сакташыбыз керек. Мамлекеттин коопсуздугу мына сиздердин жана биздин колубузда. Күнү түнү дебестен бардык күч аракетибизди, алган билимибизди, жөндөмүбүздү, профессионалдык өзүбүздүн сапаттарыбыздын негизинде ушул коопсуздугубузду сакташыбыз керек. Анда урматтуу мен ушул биздин үй бүлөлөрүбүзгө, мына келинчектерибизге кайрылып айтып коеюн. Балдарды, кызматкерлерди, мына жубайларыңарды жакшылап карагыла. Булар кээде кеч келип калат, кээде эрте келип калат дегендей, ошондой маалдарда түшүнүү менен кабыл алып, ушундай бир булардын ишинин оордугун, булардын ишинин татаалдыгын, жана булардын ишинин арт тараптуулугун, жана булардын ишинин купуялыгын сактай турган мына силерсиңер. Ошондо сиздерге рахмат, урматтуу келиндер. Мына сиздерге отдельный бир рахмат айтып коеюн. Мындан ары ден соолукта болуп, балдарды жакшылап өстүрө бериңиздер. Канчалык көбүрөөк биздин балдарыбыз көп болсо, ар бир үй бүлөдө жок дегенде 5-тен 6-дан бала болуш керек. Ошондо Кыргызстан өнүгөт. Кыргызстан жөнө-жөнө өнүгүп кетпейт. Ар бир үй бүлөдө 5-тен 6-дан бала болуш керек. Раз турмушка чыктыңбы, раз үйлөндүңбү, жашың барбы, ден соолугуң жакшыбы, төрөгүлө. Көбүрөөк төрөгүлө, көбүрөөк балдарды көбөйткүлө. Так, калганын бардыгын биздин кызматкерлерибиз силерге камсыз кылып берет. Үйдү да камсыз кылышат, айлык акыны да камсыз кылышат, бардыгын камсыз кылып беришет. Булардын колунан келет. Ал эми мен айтып ушундай бир кайрылып жүрөм ар дайым эле. Үй бүлө негизги биздин максат деп. Себеби биздин кызматкерлердин арасында дагы үйлөнбөй жүргөндөр бар. Турмушка чыкпай жүргөндөр бар. Өткөндө бир чоң процент болуп кеткен экен, ошол боюнча айттым эле. Бардыгыңар турмушка чыккыла, үйлөнгүлө деп. Жумуш деп жүрүп, үй бүлөнү унутпагыла. Себеби үй бүлөсүз, бала чакасыз келечек болбойт туугандар. Сөзсүз түрдө үйлөнүш керек, сөзсүз түрдө турмушка чыгыш керек. Жана көп балалуу болуш керек.
Köp bolalı boluş kerek. Bizden mamleketimiz buna hazır 7 milyondan aşıp kaldık. Kuda kalsa tez aranın içinde 10 milyon boluşumuz kerek. 15-20 milyon boluşumuz kerek. Uşul bul jerdeki mamleketlerin arasında biz sanı jagынан dagı, küçü jagынан dagı kalıp ketpешибиз kerek. Bu sizlerin milletinizler, hurmatlı bizden kelinlerimiz. Eğer bunda kattırak je bunday orusça aytkanda грубыйраак айтып койсом капа болбойсуздар. Рахмат баарыңыздарга. Камчыбек Ташиев сөз сүйлөп жатып атайын кызматтын жана чегарачылардын кызматтык жана үй бүлөлүк жашоо шартын жакшыртуу аракети өлкө жетекчилиги үчүн өзгөчө мааниге ээ экендигин билдирди. Son oldu ha? Kesiri. Ek malinki grupa. Ekşiğe grup kaç yaştan? 2 yaşta var. 2 yaştan. 2 yaştan başladı. Birinci belgile bizim babalarla sevmiyorlar. 150 dege bu çoğundur. Çok. Bize 150 bala çok. Pagran службага belgile, militsiyaga, prokuraturaga, şunun var bu babalar kavlar. Elbise özelesine işleyipler. Erten 2 saat 8'de. Başladık saat 5 çarpı. 5 saat geçer böyle. Geçerden altı çıkarık. Atölye'de fotoğrafya atölye. Hazır siz gelene, bunda yapına bakmıyorsunuz yetişiyor. Bakmıyorsunuz. Kemçiliğiniz var mı? Fakat çok bir bana kitap gelmeden bana. Kitaplar hazır oldu tabii. Şu Bir. Kitapları tabi ediniz. Alın. Siz yaşadığınız çok geçsiniz. Kitapları koyuyor. Baldırcılığı da cuma kitapları, sadece olarak normalde kitapları var. bir tane çıkıyor. Sizin çıkıyor. Hello. Tamam. Sonra. Kalk. Rabia. Muslima. Datkayım. 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 Baycık. Как? Baycık. Байчик. Рукодай. Байчик. Молодец. Afiyet. Афият. Datkayım. Иркаем. Алхан. Mına oşanda ermanas. Günden gün öttü. Gün mezgili da jetti. Jetye geldi zor manas. Mumcol menen jürbödü. Adam aytkan söz bolsa. Bunu kulağına ilbedi. Aytsa adamdır sözsüz dilcedi. Azamatsın ha. Rahmatsın. Varız kıravuz, kırız yapıyoruz ha. Bizim bahçe gül bahçe. Özgürlüğün bir başka. Sorumluluğunca sağlık. Gel. Karar. Gel. Hadi bak lan. Cigitler geç. Cigitler gel. Hayır bunu. Bunu. Gel. Ha maşinle de. Vah. Ha. Şuraya. Ha. Cigitler gel. Вот, мы конструкторы. Смотри, вертолет. Мальчик. Мальчик. О. Men dağın kelip sizlerle dolup getirdim. Meli mi? Taş kaldılar. Kana gel bile. Süt kaçıyoruz. Tak. Вот сюда. Кысым nereye gelsin? Сюда поближе. İyi. Ты туда чуть поближе. Вот так вот. Asfer tike durun. Erkek balığı tike durun. Ya pazarlıklara yakalasak. Ya bucaklara olsun. Давай, смотрим. Karaglan. Arkadan kısık kısık. Datkayım dur kısık. Tatlım ne aralar? Rapat. Ne oldu? Kolumunda kırmak çıktı. Orta. Kırmaya varsın mı? Orta. Cini geldi. O cini geldi. Ha? Молодец. Bak küçük ha? Baklı oldu. Ne oldu? Fışıkılıyor mu diyor? Ya fışıkılıyor gel. Yaxşı. Yaxşı öyle. Gel. Hop baklayın bana. Hop 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 hop. Hop hop hop. Hop hop hop. Gel buna. Buna. Siz görüşürüz ne?
Сен менде батыр болдың, мақұл ма? А? Можно ее тоже, пожалуйста? Давай. Девочка, какая красавица. Ах, иноватор. Tamamsın. Sen tuşa basın. Gel benim canım tuş, gel benim canım tuş. Korkma. Kolunu mıday kalma, erkekçi. Mıday kalma. Салмасы бізбен де түшпейміз. Kana. Sonra kıza gel. Kız mı ki bala mı bu? Kız mı? Ясира? Менен korkmagan bala olsa, значит, менен de kıyım olur. Бізбен де түшпейміз. Андан ары Камчыбек Ташиев Ош шаарынын Төлөйкөн айыл аймагында жайгашкан жеткинчек балдардын ден соолугун чыңдоо борборуна барды. Бул мекеме буга чейин профсоюздар уюмунун балансында болуп келген болсо, эми УКМКнын балансына өткөрүлдү. Эми толугу менен жаңыланып 200гө жакын баланы кабыл ала турган заманбап балдар борборуна айлантылат. Азыр эмне кылып атасың? Азыр деле иштеп, аз-аздан иштеп келатат. Жылдан жылга орундар азайып келатат. Биз өзүбүздүн күчүбүз жетпей калды. Азыр эми бул жерге балдарды алып келиш деле уже опасно болуп калды. Өтө аварийный состояние. Бул жерде жасаганга тияк эч кандай акча не вкладывается ничего. Никто не вкладывается, так точно. Картасы барбы? Картасы мына бул жерде, но биз биягында предварительная посадкасын кылдык да. Азыр, бул мондайын алып. Так, кана бар ата? Келген жер, кана. Биз кирген жер, могу жерден кирдик. Так. Бул жагы полностью спортивный болот. Биякта корпустар салынат, бул жерде коттедждердин санын дагы экөөнү кошуп көбөйтөбүз. 2 детский корпус болот. 2 детский корпустун анан кийин азыр саны где-то 216 киши болот детский корпуста. А взрослый корпустан 54 место алып кылабыз, бирок бул жерге биздин балдарыбызды жайында лагерьге алып келсек болот. Круглогодичное функционирование болот. Эми бул Ош жеткинчек балдардын ден соолугун чыңдоо борбору жалпы аянты 8 гектардан ашыгыраак курулган жылы проекти болуп башталганы 74-жылдан бери башталган, быйыл 50 жыл болду. Бул жерде убагында 1500гө чейин балдар дем алып жүргөн, бирок быйылкы жылга чейин бир да жолу токтогон жок. Коронавирус андай-мындай болгондо быйыл да азыраак балдар дем алды. Ал эми ушу азыркы абалын көрүп турасыздар, көп жылдан бери ремонт жакшы болбой, демеги каражат бөлүнбөй, биз өзүбүздүн алыбыз жетпей, ушундай болуп атты эле. Азыр болуп атканда, Кудай кааласа, мына балдар предложение кылышып, ушул не только балдардын ден соолугун чоң адамдарды дагы дем алдырып, оздоровить эте турган комплекс курулгалы атат. Бизге абдан сүйүнүчтүү. Ошол бүтүп кетсе, биздин негизги максатыбыз балдарды эс алдырып, балдарды баягы жайкы дем алысын уюштуруу эле. Ал ошого чейин быйылкы кийинки келе жаткан жылга ошого чейин курулуш иштери бүтөт деген сөз болуп атат. Буга биз такыр башы сүйүнөбүз. Демек биздин лагерь экинчи дыханиясы ачылып, экинчи жолу кайра жайгалып атат. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион.